Баткен шаарында ооз чаар уюштурулду. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров тарабынан апрель окуясынын катышуучуларына атайын ооз чаар уюштурулду. Эскерте кетсек, 2021-жылы апрель айында Кыргыз-Тажик чек арасында куралдуу атышуу болуп, Баткен жергесинен 36 жараныбыз мерт кеткен. Быйыл ушул кандуу окуяга 1 жылдын жүзү болду. Урматтуу мекендештер, урматтуу алыстан келген коноктор, бүгүн 2021-жылы 28-29-30 апрелде болгон каргышалуу окуяга 1 жыл толуп отурат. Бул каргышалуу окуяда Кыргыз эли 36 ер жигитин жоготту. 173 биздин эр азаматтар ар кандай ден соолугуна зыян алып жабыркады. Бир канча үйлөр талкаланды. Чыгарга жакын жайгашкан үйлөрдөн үй эмеректерин, мал жабдыктарын, автоунааларын урдашып кетишти. Бирок, урматтуу мекендештер, ушул учурда биздин элибиз, жалпы эле Кыргыз элибиз биримдикте болуп, ынтымактыкта болуп, ушул оор күндөрдөн чыгып кеттик. Бирок бул каргышалуу окуя Кыргыз эл үчүн бир чоң сыноо болду. Бул сыноодо Кыргыз эли чын эле бир экенин далилдешти. Кыргызстанда канча бурч болсо, ошол бурчтан эр азаматтар чогулушуп Баткен элине жардам берели деп, Баткен элин коргойлу деп, Баткен жерине келишип, кээ бирөөлөрү келишке даяр болушуп, бүт тараптуу жардамдарды берип турушту. Биз ага урматтуу Баткен эли, биз күбөбүз. Ошондуктан мен чоң ыраазычылыгымды дагы бир жолу айтып кетемин. Биздин Кыргыз элине, Баткен элине күйгөнүн, Баткен жерин сүйгөнүн, ошону менен бирге бизди колдогондоруна. Мына Россия Федерациясына мигранттар бир канча жардамдарды көрсөттү. Ошону менен бирге алыскы чет өлкөдө жүргөн кыргыздар дагы бизге жардамдарын аяшпай, жардамдары биздин Баткен жерине келип турду. Бирок урматтуу Баткен эли, Кудай сактасын, мындай окуяларды эч кимге көрсөтпөсүн. Буну бир гана Баткен эли билет. Баткен эли башынан өткөрдү. Баткен эли гана сезет. Бүгүн биздин өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевич Жапаров атайын 1 жылдыкка карата ушул 36 биздин шейит кеткен мекендештерге Куран окуп, бул жерден Бишкек шаарынан министерстволордун жетекчилерин Баткен жерине жиберип, ошону менен бирге жалпы Баткен элине бүгүнкү ооз ачарды уюштуруп жатат. Бүгүнкү ооз ачар биздин Кыргыз Республикасынын президентинин атынан болуп жатат. Урматтуу биздин мекендештер, бүгүн биздин арабызда көрүп турасыздар, жогорку кеңештин депутаты, бүгүн биздин арабызда министрлер кабинетине караштуу министерстволордун бүт жетекчилери, бүгүн биздин арабызда Россия Федерациясынан келген коноктор, ошону менен бирге жалпы Баткен областынын Кызылкыя, Кадамжай, Баткен шаарынан жана Лейлек району Разаков шаарындагы аксакалдар, эжелер келип отурат. Булардын баары келгени ушул биздин 36 шейит кеткен мекендештерге Куран окуп, ошолорго дуба кылып турат. Урматтуу туугандар, акыркы
айлары, акыркы жылдары көрүп турасыздар. Буюрса биздин өлкө башчыларыбыз мамлекет тараптан Баткен областына бир канча жардамдарды көрсөтүп, ар тараптан колдоо көрсөтүп жатат. Мына бүгүн биз баарыбыз Баткен обласы 1 марттан бери, ушул жылдын 1 мартынан бери өзгөчө статустун алкагында жашап жатабыз. Бир канча жеңилдиктерди берди. Бир канча колдоолорду көрсөтүп жатат. Ошого мен ойлоймун, Баткен обласы буюрса өнүгүү жолунда, Баткен обласы келечекте социалдык экономикалык жактан бир өнүккөн областарга кирет деп. Ошондуктан бизге эң биринчи ынтымактык керек экен, биримдик керек экен, бири-бирибизди колдоо керек экен. Ошондо гана биз алдыга карап жылат экенбиз. Бүгүнкү күндө өлкө башчы баарыбызга, жергиликтүү жетекчилерге, бүт мамлекеттик кызматкерлерге катуу тапшырма коюп жатат. Эл менен бирге болгула деп, элдин арасында болгула деп. Ошондуктан биз сиздер менен биргебиз. Сиздердин иштериңиздерге аткарганга дайыма биз даярбыз. Иштегенге, жумуштарды аткарганга күчүбүз дагы, духубуз дагы мындайча айтканда бүт тараптан жетет. Ошон үчүн мен сөзүмдү аяктап жатып, урматтуу мекендештер, биринчиден Кудайым ушундай апааттардан баарыбызды алыстырсын. Баткен элинде тынчтык болсун, чек арабыз бек болсун, жалпы эле биздин Кыргызстанда өсүү болсун, ынтымактык болсун, элдин арасында биримдик болсун. Рахмат. Кезектеги сөздү Жогорку Кеңештин депутаты, биздин депутатыбыз Чыңгыз Ильяскозовичке берет. Assalamu alaikum. Atalar, apalar, analarım, ecelerim. Barımızlardı. Buna Orozon'un akıl gündörde barımızlar benim yüz görüştük kapattan konuşkanım. Orozon'uzlar kabul olsun. Orozon günde kanday dolar kılsak Allah'ta orundalsın. Kılgan dolarız kabul olsun. Bundan bir yıl burun çekeramızda çıkçıtak çıkıp ökünüştü okuyalar oldu. Oşonu eskerip köptөгөн биздин өзүбүздүн тургундарыбыз, бир туугандарыбыз, 30'dan ашык тууганыбыз курман болду. 200'ге жакыны жарадар болду. Allah Taala bundan keyin bunday күндөрдү кайтарып берсин. Учурдан пайдаланып, мына бүгүн бардыгыбыздын башыбызды бириктирип, урматтуу президентибиз Садыр Муржоевич бардыгыбызга ошол жерден ак тастап колун жайып, ооз ачар кылып берип атат. Ал кишиден Allah Taala разы болсун. Чек арабызда тынчтык орнолсун. Кыргызстандын Баткен областынан бөлөк башка областын тургундары менен отуруп калсам, мен өткөн жылы Баткен областына жардам жөнөттүм эле дегенде Баткен областынын жалпы элдин атынан рахмат айтып келемин бүгүнкү күнгө чейин. Келген коноктор өлкө башчы Садыр Жапаровго жана уюштуруучуларга ыраазычылык билдирди. Жана акырында аксакалдар көзү өтүп кеткен маркумдарды эскерип, Куран окуп, бата кылып жыйынтыкташты.